Кийинки сөз Ербаев Алишер Тажбаевичке берилет. Рахмат, урматтуу төраға, саламатсыздар урматтуу кесиптештер. Ого 4 мыйзам боюнча деле мен карап чыктым да, көп жерлеринде жана дал келбеген жерлер бар да. Ошол эле мен дагы могу Минфиндин жанагысына кайрылайын дедим эле. Бул жерде тез корутунду беришип атат да. Өзү Конституциянын негизинде, регламент негизинде акча каражат булактары каралбаган мыйзамдарды биз кабыл албашыбыз керек да биринчиденчи. Бирок ушул могу мыйзамдын долбоорун жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алтынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамдын долбоорун административдик территориалдык реформанын астында алып чыгып, ошондо бүтүрсөңүздөр жакшы болмок да. Эмне үчүн дегенде эле ошол 46 берененин 3-пункту тиешелүү шаарда туулган жарандар өзүнүн кандидатын кое албайт деген. Андан кийинкиси 52 берене. Бул айыл өкмөттүн башчысынын кызмат ордуна талапкер коюлчу талапкер өзүнүн 3-пункту менен тиешелүү айыл аймагында туулган кое албайт деген боюнча биринчи көйгөй, андан кийин айылдык кеңештер жөнүндө жергиликтүү депутаттардын ортосуна келишпестиктер менен азыркы күндө алыскы Шартуор, Тоолуу райондордо келишпестиктер бар да. Ошонун үчүн мен деле коллегаларымдын кошулат элем. Буну бир аз токтотуп, макулдуктарын алгандан кийин кабыл алсак жакшы болмок да. Бирок могу жерде мыйзамдын долбоорунун ээсине жана Минфиндин өкүлүнө берет элем да, сиз карасаңыздар 7 беренесинчи ушул жерде депутаттын өзү шайланган жергиликтүү кеңеш жана анын органдары менен өз ара мамилеси деп турат да. Эң аягына киргизип атасыздар, жергиликтүү кеңештин депутаттарын окутууга жергиликтүү бюджеттин жалпы көлөмүнүн 1%-дан ашпаган өлчөмдө каражат бөлүнөт деп атасыздар да. Эми мен сизге бул жерден президенттин жарлыгы бар да. 17-чи саясий муниципалдык орундар дегенчи. Ошонун 3-пунктун карасаңыз, жергиликтүү кеңештин төрагасынын орун басары, жергиликтүү кеңештин депутаттары саясий муниципалдык кызматка кирет. Дагы бир 24-жылдын 1-апрелинен баштап киргизилген мыйзам бар. Саясий мамлекеттик кызмат орундар, атайын мамлекеттик кызмат орунда жана саясий муниципалдык кызмат орундарын жөнүндө жарлык бар. Ошол жерде 2-пунктунун 5-подпункту менен жазылып турат. Саясий мамлекеттик кызматка, атайын статусу бар мамлекеттик кызматка жана саясий муниципалдык кызматка кирген адам Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан белгиленген тартипте окуудан өтөт деп. Бири-бири менен мыйзамдардын долбоору каршы келип атпайбы? Буга эмне дейсиз? Алишер Ташбаевич, жергиликтүү кеңештин депутаттарын окутуу боюнча 1%га жетпеген деп көрсөтүп атабыз. Ал эми ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамы мамлекет жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мамлекеттик жарандык кызматчыны жана муниципалдык кызматчыны кесиптик өнүктүрүү, кызматчыны окутуу мамлекеттик органы жана жергиликтүү өз алынча башкаруу органынын милдеттерин так аткаруу үчүн зарыл болгон аны кесиптик өнүктүрүү максатында жүргүзүлөт. Кызматчыларды окутуу үчүн мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын, жергиликтүү өз алынча башка органдардын ишин каржылоо үчүн каралган каражаттардын 1%-нан кем эмес эсепте бюджеттин финансылык каражаттары бөлүнөт. Окутуу мыйзамдар тыюу салынбаган башка каражаттардын эсебинен жүргүзүлүшү мүмкүн. Кызматчыларды окутуу мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын муктаждыктары негизинде жүзөгө ашырылат. Окутууга муктаждыктарды аныктоонун, пландоонун жана болжолдоонун тартиби, ошондой эле окутууну уюштуруу жана өткөрүү, окутуу чөйрөсүндө донорлук жардамды координациялоо, мамлекеттик заказды түзүү тартиби жана окутуу чөйрөсүндө башка маселе министрлер кабинети тарабынан аныкталат. Бул айыл өкмөттүн кызматкерлери үчүн, жергиликтүү башкаруунун кызматкерлери үчүн 1%-дан жогору каралган. Ал эми бул жерде жергиликтүү кеңештин депутаттары үчүн 1%-га чейин деп сунуштап атабыз. Замир мырза, мен баарын түшүнүп атам. Кеп ушунда болуп атат да, сиздер киргизген жакта бар. Анда мыйзам чыгарышы техникасы боюнча буга чейинки 2 мыйзамдын жанагыларын өзгөртүү киргизип алып салыш керек эле. Бири-бири менен мыйзам коллизия болуп атпайбы? Кеп ушунда болуп атпайбы? Алишер Ташбаев, сунушуңузду бериңиз. Ошол үчүн мен өзүмөн могу 4 мыйзам боюнча өзүм сунушумду берем. Рахмат. 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 Кийинки сөз Сарбагышев Максатбек Канатбековичке берилет.
Рахмат, Нурбек Урбекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу катышуучулар. Негизинен бул жерде урматтуу депутаттарга кайрылып кетет элем. Эл менен түзмө-түз күнүнө, жакшылыгына, жаманчылыгында чогуу биргеликте жүргөн бул жергиликтүү бийлик. Бул жерде отурган 90 депутат 90 тармактан келгенбиз. Бирөөбүздүн ишибизди бирөөбүз түшүнбөшүбүз мүмкүн. Туура бул мыйзамда кандайдыр бир деңгээлде кемчиликтер болушу мүмкүн. Аны оңдоп түзөө керек сөзсүз түрдө. Ар бир өңөрдүн өз сунушуңарды угуп. Бирок эң өкүнүчтүүсү, мына жогоруда коллегаларыбыз айтып кетти, биякта министрдин орун басарына жергиликтүү бийлик менен иштешип, ушу калк менен жооптошуу болду эле десе, жок барган эмесмин деген адамдар бүгүнкү күндө биздин 15 министрликте отурган үчүн биздин Кыргызстандагы кээ бир иштер көпчүлүгү мамлекетибиз алдыга жылбайт. Эмне үчүн? Ушундай адамдар бизде мыйзам долбоорлорун, министрликтердин иштешине шарт түзүп аткандан кийин, анда билбейм, ар жактагы бизде карапайым ошол жергиликтүү бийликте отургандар кантип иштейт? Мен айтар элем, өкмөттөн биз жогорку кеңештен демилгеленген мыйзамдардын көпчүлүгүнө тескери корутунду берип отурат. Бул да болсо бир ойлойм мен, ушул депутаттардын бияктан аброюн түшүрүүнүбү, же ушулардын мындай бир элден алыстоосу, же жаман көрсөтүү мындай багытта болуп аткандай сезилет да. Биякта кадрлар боюнча жанагы жергиликтүү бийликтин айыл өкмөт башы акимдери өзүнүн жеринде иштей албайт дегенди кайра терс корутунду берип туруп, атазбайт эттирип алдырып салды бул кишилерди. Болбосо бул жерде отурган кишилердин бардыгы түшүнөт. Ал жерде резервти кадрды тандоодо кандай кыйынчылыктар болуп атканын, ошол жерге бөлөк жерге барганда канча кадрлар барып иштеп атабы, шарт түзүлүп атабы, аны эч ким ойлонгон жери жок. Бирок принципиально ошону алып туруп кайра артка кайтартырып атазбайт эттирип коюшту. Бул да болсо мен ойлойм бир мындай бир кандайдыр бир деңгээлде билбейм. Мен муну айтсаң эле сразу өкмөттүн саясатын колдобойсуң деп тескери интригаларды жүргүзүшөт. Бирок мен ошол жүргүзсүн, бирок мен ошол жерде мындай бир маселени жерине билген, өзүмдүн деңгээлимде билген адам катары сунуштарымды айтат элем. Ошол эле тиги резерв боюнча айтып келатабыз. Айыл өкмөткө барсаң өзүнчө резерв, зам акимге барсаң өзүнчө резерв, акимге барсаң өзүнчө резерв. Булар резервтен тиги тесттен өтүп атып эле чарчашат да кадрлар. Экинчиси, мурун мен дагы сунуш бердим эле. Декретке кетип аткандагы адамдын ордуна мурун жөнөкөй эле келишимдин негизинде алчу. Анын баарын алып салышкан. Аз декретке кетип калган кыздарыбыз болуп калса, анын ордуна эч кандай кадр ала алышпайт. Ошол эле жергиликтүү кеңешке айтып атасың, Минфиндин өкүлү. Канча пайызы тиги жергиликтүү бюджеттен төлөнөт, жергиликтүү кеңештин төрагаларына зарплата берсе? Айтыңызчы. 46.448 миң сом орточо эсеп менен айлык маянасы болуп атат төрагалар. Канча пайызы жергиликтүү бюджеттен? 100% жергиликтүү бюджеттен бур каржыланат. Жергиликтүү пайыздан да, то есть жергиликтүү бюджеттен да. Сиз ошентип жооп бербейсиздерби биякта депутаттар? Ал жергиликтүү бюджет. Азыр тиги сиздин сөзүңүзгө, сурооңузга жооп берип койсун, андан кийин сиз оюңузду айтып коесуз, Сиз туура айтасыз. Бул төрагалардын, жергиликтүү кеңештердин төрагаларынын айлык маянасы толук 100% жергиликтүү бюджеттен каржыланат. 5-чи микрофонду күйгүзүп бергиле. Ошону сиз толук кандуу айтып койсоңуз, биякта деген азыр биздин общий бюджеттен, республикалык бюджеттен кетет деген түшүнүк болуп калат. Жергиликтүү бюджеттен алар өзүлөрүнүн фондунан бир адамды төрөганы. Биз мындай келечек ошол муунга дагы, может бир жаш карапайым элдерди бирөөлөр көтөрүп алып, ошол жака төрага кылып, элдин астында ошол элди ээрчитип, мамлекеттин саясатын жүргүзүүгө ошол адамдар да керек этет. Ошон үчүн ар бирөөнө стимул кылыш үчүн мен ойлойм ошолорго дагы каражатын бөлүп берип койсок, мен эч кандай мындай бир оорчулукту эле жаратпайт болуш керек. Биздин бияктан сунушталган мыйзам долбоорлорун же кандайдыр делде ушундай акча бөлүштүрөөрүн өткөндө дагы бир соц комитеттин токтому менен киргиздик элек. Андай маселенин баарын өкмөт отрицательный берип атат. Ошон үчүн Нурбек Өмүрбекович, мен сизден суранарым да, бул мыйзамга эртеңки күнү кайра тескери бизге кайтарылышы мүмкүн. Но бирок бүгүнкү күндө урматтуу депутаттар, моуну колдоп туруп биз өкмөткө берели.
кандай деңгээлде алар чечим кабыл алат билбейм, бирок биздин милдетибиз ошол жергиликтүү бийликти эл менен тыгыз байланышта иштеп аткан адамдарыбызды колдоо иретинде көрсөтүп туруп, депутаттар ошол жерде мындай бир кичине болсо дагы салымыбызды кошуп койсок, андан ары уже өкмөттүн өзүнүн чечими. Бирок бул жерде турган пункттун баардыгы жергиликтүү бийлик үчүн керектүү мыйзам долбоорлордун бири деп эсептейм. Алымча кошумчалар болсо экинчи окууга киргизип сунуштарыбызды берели. Рахмат сиздерге. Рахмат, кийинки сөз Нарматова Надира Азимовнага берилет. Рахмат. Мен биринчи кезекте азыр өзүнүн калыс пикирин билгизип аткан депутаттарга, ошол авторлордун бири, демилгечилердин бири катары ыраазычылык билгизим келет. Анткени бүгүнкү ошо жергиликтүү өзүн өзү башкаруу боюнча өзгөчө айыл өкмөттөрдүн штаттык бирдиктери, ошолордун кадр маселеси боюнча мыйзамдуу биз реалдуу жашоого карата өзгөртүү толуктоолор киргизишибиз керек да. Азыр мына бул жергиликтүү өзүн өзү башкаруу боюнча агенттиктин жетекчиси, сиз бул жерден абдан изучать этип чыгышыңыз керек да. Сиз ошол жалпы Кыргызстан боюнча айыл өкмөттөрдүн ар бири менен изилдеп мамиле кылып чыгышыңыз керек. 5 ай бою кабинетте отурганыңыздын эч пайдасы жок бул жердечи. 5 ай болду, 5 айдан бери иш жерди көрө элек болсоңуз, анда бул уят нерсе. Ошондуктан кадр бардык маселени чечет да бул жашоодочу. Таттыктуу кадр өзүнүн ордун тапса, ошондо ошол жерде ийгилик болот. Мисалы мына кече АТРде айыл өкмөттөрдү шайладыңар, өзүнүн жашаган жериндеги адам айыл өкмөт боло албайт деген бир сүйлөм үчүн канча кадрлар талада калып кетти. Таттыктуу иштеп аткан, өзүнүн программасы менен баштаган иштери да калып туруп, кызык мамлекетке керектүү жан дили менен иштеп бере турган кадрлардын баары талада калып, ар жактан терип алып келип ротация деп жылдырдыңар. Азыр эми баштар айланып отуруп атат. Азыр ар жылга дагы мисалы үчүн 2-ден 3-төн айыл өкмөттү бириккен жерлер бар. Ошол жердеги адистердин тагдыры кандай болот деп өзүңөр ойлогула, эч шарты жок. Ал айылдагы элдин кулк мүнөзүн билбеген адам келип айыл өкмөт болуп атат. Мисалы саясатты жүргүзгөндө силер туура багыт беришиңер керек, туура түшүнүк беришиңер керек, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу агенттигинин жетекчилери. Азыр мына көрүп атасыңар кандай болуп атат. Биз кече эле эл менен дагы жолугуп келдик. Карап туруп ичиң ооруйт. Айыл өкмөттөргө ротациянын кереги жок. Айыл өкмөттө ошол жердин элдин кулк мүнөзүн билген, жердин жагдайыны билген жергиликтүү кадрлар ошол жерге айыл өкмөт болуп иштесе, анан иштин жыйынтыгы болот. Андан көрөктүү ошол айыл өкмөттөргө келе турган кадрларды өзүнүн жеринен коюп эле азыр биз мына мыйзамга сунуш кылып атабыз. Ошону колдоого тапканга силер кабинет министри тарабынан дагы жетекчилер менен аракет кылышыңар керек, кызыктар болуп турупчу. Иштин кызыкчылыгы үчүн. Экинчиден, айыл өкмөттөрдө иштеген адистердин тагдыры. Айыл өкмөттө иштеген адистердин катардагы кызматкерин дагы мамлекеттик кызматтан резервтен тесттен өтүп, резервтен өтүп келиш керек конкурстан деген талапты коюп койгонсуңар. Алар болбогон каражат менен иштешет. Айыл жеринде болбогон каражатка кимдин башы ооруйт барып алып 1000 суроого даярданып, тесттен өтүп. Рахмат. Жооп берип койсоңуздар. Жооп берип койсун деп сизге, жооп берип койсун. Жооп берип койгончу. Надира Азимовна, жергиликтүү бюджеттин негизинде ар бир кызматкер жергиликтүү ошо айыл өкмөт болобу, айыл аймак болобу жергиликтүү бюджеттен каржыланат. Финансы министрлиги биз аны республикалык бюджеттен каржылабайбыз. Анан айлык маянасын бүгүнкү күндө эгерде бизге кайрылса, биз мына АТРдин негизинде деле биз азыр талкуу кылып атабыз, ушул боюнча карайбыз. Оюңузду айтып коюңуз, биринчи микрофон. Рахмат. Мен каржы министринин орун басарынан сурап атканым себеби, ал айылды өкмөттөгү кызматкерлердин айыл өкмөттөн жергиликтүү бюджеттен айлык ала турганын мен жакшы билем. Бирок алар каржы министрлигисиз,
жогору жактан уруксатысыз алардын каражат маселесини дагы жоопкерчилиги бар да, өз алдынча чече албайт да, каражаттын айлыкты көбөйтүп азайтыш. Бул бирдиктүү талап бар да, бирдиктүү талапка баш ийет. Мен ошон үчүн сиздерге суроо берип атам. Ушул айыл өкмөттө жергиликтүү бийликтерде иштеген кызматкерлерди сөзсүз түрдө мамлекеттик кызматкер катары тиги конкурстан өтүштүн зарылчылыгы барбы деп атам. Болбогон каражатка алар барып конкурстан өтүп келе албайт дагы, анан таттыктуу кадрларды ошон үчүн ала алышпайт кызматкачы. Мен ошону сурап аттым. Ушуну кандай кыласыңар? Сиз жооп бере албасаңыз, анда мына агенттиктин жетекчилери жооп берсин. Кандай кылыш керек? Ошону мамлекеттик кызматтын конкурстан өткөрүү жагын чыгарып, катардан чыгарып эле койсоңор болот да переченди. Айыл өкмөт өзү тиешелүү күчтүү кадрларды каалагандай кызматка алып кетиргенге мүмкүнчүлүгү боло тургандай кылып. Разимна, кечирип коесуз, бул финансы министрлигине тиешелүү маселе эмес экен, сиз туура айтасыз. Бул кадр саясаты бизде эмес да, бул жана агенттик өзү өткөрөт. Мен каражат айлык акысы боюнча сиздерге айттым. Айлык акысы дагы бир жогорураак болсо, анан кийин алар таттыктуу кадрды алат да. Конкурстан, мамлекеттик кызматтан конкурстан өткөрүп, кызматка алганы менен ал айлык аз нерсеге күчтүү кадрлар келбейт да айыл өкмөттөргө. Мен ошону айтып атам, айлык акысын көтөрүп койсоңор болбойбу деп. Жана кадрлар тандоодо агенттик өзү жооп берсин буга. Надира Разимовна, рахмат. Айтылған сөздерді еске алыңыздар. Еске алам. Рахмат. Кейінгі сөз Самиғожа Мирлан мырзаға беріледі. Рахмат. Бұл мыйзам боюнча жана Улукбек мырза айткандай, бул айланып тегеренип келип эле кайра каршы пикир менен келет, жөн эле ора болуп атабыз. Эми андан башка нерсе көтөйүнчү, мына АТР деп эдик беле. Мына Минфин отурат. АТРдин жыйынтыгы кандай болуп атат бюджетке? Мындай пайдалуу болуп атабы? Канча пайда болду? Мирлан Самыйкожоевич, административдик аймактык реформанын алкагында азыр бүгүнкү күндө мен да өйдө да айтып кеттим, ведомстволук аралык жумушчу топ бар. Азыр бүгүнкү күндө жума сайын четверг күнү биз экономика министрлигинде 7 областтын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, министрликтер, ведомстволуктар бардыгыбыз чогулуп алып ошол экени бүгүнкү күндө ошо АТРдин ишин алып барып атабыз да. Азыр бүгүнкү күндө такталып саналып атат, алдын ала азыр экономия жагын айтайын, 1,5 миллиарддын тегереги каражат сарпталып атат да, экономия болуп атат. Экономияда 1,5 миллиард болдубу? Так айтып атасызбы? Алдын ала саналуу боюнча, алдын ала саналуу боюнча. Муну толук санап бүтсөңүздөр, экономия эмес, кайра тескерисинче кетет, көрөсүңөр. Бул боюнча биз АТР боюнча, аймакташуу боюнча, эсиңиздерде болсо, стенограммада да турат, эң алгач республиканын нарын өрөөнү менен түптү кылгансыңар, туурабы? АТРге берилген. Ошону менен эле кетип баратат, туруп согуп элечи. Мунун арты жакшылык алып келбейт, мен дагы бир жолу айтып коеюн, АТРдин арты. Отурукташып калган эл, жайыты бөлүнүп калган эл, чарбалык техникалар бөлүнүп калган эл, ошол жакта айтылып аткан сөздүн баарын сиздер укпай атасыңар. Барып көрбөй атасыңар көзүңөр менен. Ушунун баары эртең мамлекеттин башына тийген таяк болот. 80-чи берененин 9-чу бөлүмүндө жазылып турбайбы? Кыргыз Республикасынын административдик аймактык түзүлүшүнүн маселелерин карайт. Ким? Жогорку кеңеш. Кана алып келгениңер? Алып келбей, жогорку кеңештен каралбай кетип баратат. Мына азыр дагы айтып атасыздар, моунча экономия болуп атат деп. Экономия эч кандай болбойт мындан. Мынакей жергиликтүү ошол жердеги администрация, өз алдынча башкаруу, айыл өкмөттөр жумушсуз калып атат. Элди биз мамлекет катары жумуш менен камсыз кылгандын ордуна жумушсуз талаага таштап атабыз. Bir айылдан bir айылга төрөтү жок, ооруканалар алыстыгына карабай, же ал жерде скорыйыбыз жок болсо, же ал жерде машина жок болсо, элди кыйноонун үстүндө кыйноолорду алып келип атабыз. Мынакей акталааны айтып коеюнчу, ушул жерде билесиз сиз дагы. Билесиздер ушул жерде отургандар. Кош төбө деген айыл бар, өзгөн менен чектешет.
ошону канча бир километр бер жака алып келип туруп кош койду. Өзүнчө коюп койбойбузбу аны? Эң чоң район ошол. Эң чоң айыл ошол. Ал сыяктуу Жумгалда дагы, Кошкордо дагы, Атбашыда дагы, Нарында дагы, бардык жерде 5 районунда Нарында көйгөй болуп атат. Бул көйгөй бүтүн республикадагы жашоочулардын көйгөйүнө айланат эртең. Дагы бир ирет айтып коелу. Мүмкүн ушул сиздер АТРди карап атабыз деп атпайсыздарбы? Мүмкүн караңыздар, ушул элдин үнүн, биздин үнүбүздү ошол жерден талкууга саласыздарбы же салбайсыздарбы? Ушундай болуп атат деген сунушта. Жооп берсеңиздер. Ким жооп берет? Мирлан мырза, рахмат, урматтуу депутат. Жана межведомственный рабочий группада ошол талкууланып атат, айтылган сөздөр каралып атат. Ошо жана айтылгандай 1-июнга чейин биз мыйзамдардын долбоорлорун карап уже алып келебиз. Рахмат. Мирлан Самый кожо туура айтасыз да. АТР боюнча президенттин жарлыгы чыкканда жарлыктын 1-чи бетинде жазылып турат да. 1-чи бетинде жазылып турат, жарлыктын 1-чи бетинде. АТР элдин каалоосу менен болсун деп. Каалоосу менен кошулсун деп турат. Жарлыкта. Бирок мен дагы жогорку кеңештен АТРдин жумуш топтун катарына киргем. 2 жолу катыштым, бирок кийин АТР туура эмес жолго кетип калды. Аймактан 2 аймак бириккенде 70-80 чакырымдагы айыл өкмөттөр бирине кошуп койду. Мына кече депутаттар барыңар билесиң, кече баарыбыз аймактар кыдырып келдик. Элдин маанайы жок. Ошон үчүн бул маселени жакшылап караш керек. Завреб Дүйшалиевич, сиз туура айтып атасыз. Булар эң биринчи пилотный кылып туруп, бир областты бизге алып келиш керек болчу. Биз мыйзамды кабыл алып берип туруп, ошондо мыйзамдын негизинде башка Кыргызстан боюнча булар ошо ишти алып барыш керек болчу. Булар алдын ала чуркап кетти да. Мына азыр 80-90 чакырым алыстыктагылар бар. Эртең эл кандай болот? Биздин депутаттар ошо маселени көтөрүп аткан ошол. Эми ошол мыйзам келгенде биздин депутаттар колдоп бербейби? Вот маселе турат ошондо. Ошондо кандай талкуулар болот бу жерде? Кандай маселелер болот ошол? Ошондо. Кийинки сөз Сулайманов Кундузбек Кошалиевичке берилет. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Урматтуу жыйындын катышуучулары. Мына азыр бир аз биз бул жакта ушул мына мыйзам долбоорун талкуулап дагы АТРге өтүп атабыз. Ошо АТРдин талкуулоосунда бир аз алдыга чуркап аткан жокпузбу деген өңүт пайда болуп атат менде. Себеби дегенде мына азыр жумушчу топтун акыркы чечими канчан чыгат? Ошону айтып койгулачы мага. АТР боюнча. Жумушчу топтун жыйынтыгын ошо июндун 1-чи күндөрүнө киргизет. Бүтөт. Ошону силер толук камдуу айта албай атасыңар. Мынакей биздин азыр жүргүзүп аткан ошол регионалдык бирлештирүү маселеси 1-чи июнга чейин бүтө элек деп айта албай атасыңар. Эмне айтпай атасыңар аны? Азыр мына меники жогоруда айтып келген кесиптештерим айткандай жанагындай 70-80 чакырымдагы алыстыктарды балким ордунда калтырат ошол жердечи. Бул чечим аягына чейин чекит коюлган жок деп айта аласыңарбы? Же айта албайсыңарбы? Азыркы учурда ошо долбоор пилот болуп атат да. Ошону айтып чекит коюла элек да азыр. Мындай болду, бүттү деп чечим чыга элек да, туурабы? Же туура эмеспи? Кундузбек Кошалиевич, эгер биз мыйзамды колдоп бербесек, ал ордунда калыш керек. Мына ошого чейин ошо бирине чейин мен айтып атканым булар азыр иши бүтө элек дагычы. Ошо бирине чейин бүтүрүш керек. Ошого чейин мына өзүңүздөр как элдин ошол үнүн уккан өкүл катары сунуштарыңыздарды берсеңер, ошол дагы эсепке алыныш керек. Бул биринчиси. Экинчиси жана ошол менен бул элдин баары ушул АТР боюнча айтып аткандан кийин мен дагы ошол жолугуп келген элдерге жолугуп келген маселени айтып коеюн. АТР боюнча жана айыл башчылардын бардыгын өткөндө мен акыл бөгөсөмешкеде бул суроону бергем. Силер контракттык негизде кылып койдуңар. Бирок ошол айылдын маселесинен ааламга жол айылдан башталат дегенде айылдагы айыл башчыларды муну муниципалдык кызматкер кылып эле калтырсаңар болмок.
Алар азыр контрактта болса биз анда кандай иштейбиз? Контрактты бузуп койсо иштебей калабызбы деген көрүнгөн сөздөр болуп атат да. Ошондуктан ушуну кандай ойлойсуңар өзүңөр? Рұқсат етсеңіз мен жооп берип коеюн. Акыркы чекитти административдик аймактык реформа ирелештирүү маселесине жогорку кеңеште сиздер коесуздар. Июнь айында мыйзам долбоору алып келип июль айынын башында киргизилет. Азыр учурда даярдалып атат межведомственный рабочий комиссия боюнча. Экинчи, өзүңүздөр билесиздер, баягы министрлер кабинетинин күнү болгон ушул жерде. Кабминдин төрагасы администрациянын президенттин администрациясынын жетекчиси сиздердин алдыңыздарда маалымат берген. Ошондор айткан, сиз айткан маселе азыр каралып, иш-чат этилип атат дагы. Окончательный чечим болуп элек. Бирок сиздердин айткан үнүңүздөр жетти, ошону карап атат айыл башчылары боюнча. Рахмат. Ошону айтып атам. Ошон үчүн азыр мына силер азыр келип ушу чекит коюлуп калганда жооп берип атасыңар да. Чекит коюла элек, урматтуу депутаттар. Чекит коюла тогда, когда силер бул чечимди силер коесуңар. Биз пока азыр пилотный проектти иштеп атабыз. Кайсы жерде кемчиликтер болсо ошолорду оңдоп түзөп, анан кийин аягында баарыбыз чогуу чекит коюп, силердин жардамыңыздар менен, колдооңуздар менен чекит коюлат деп аны айтышыңар керек эле. Ошону айтпай атасыңар, урматтуу бу жерде жооп берип отургандар. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Ажыбаев Чыңгызбек Чыңгыз Ильяскожоевичке берилет. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович, саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, бүгүнкү чакырылгандар. Ушул АТР боюнча суроода менде дагычы. Могу жергиликтүү калк менен макулдашылдыбы? Бирөөңүздөр барып сүйлөштүңүздөрбү? Саламатсызбы, Чыңгыз Ильяскожоевич. Ооба, бул АТРдин жүрүшү боюнча жерлерде ошо жолугушуулар болуп атат. Биздин өкүлчүлүктөр өткөзүп атышат жолугушууларды. Урматтуу кесиптештер, бири-бирибизди сыйласак, угулбай жатат жооптор. Кайтадан жооп берип коесузбу, угулбай калды. Микрофонго жакыныраак сүйлөсөңүз. Жолугушуулар өтүп атат жерлерде. Маселелер көтөрүлүп атат, кат жүзүндө да кайрылуулар болуп атат. Ошол жергиликтүү калк менен тыгыз иш алып барышыңыздар керек. Азыр алдын ала жанагы эки айыл өкмөттүн адамдары бизге чалып атышат да. Биздин айыл өкмөткө койгула. Экинчиси биздин айыл өкмөткө деп атат. Анан эки айыл өкмөттүн ортосундагы аралык маселе болуп атат да. Алыс болгондуктанчы. Элдер айтып атат, биз анда экинчи айыл өкмөткө кантип барабыз? Жумушубуз чыгып калса деп. Баткен областы боюнча кандай иштер жүрүп атат азыр, айтып коесузбу? АТР боюнча. Баткен областынан Кадамжай району гана камтылган болчу, аны жакшы билесиздер. Жеринде сиз айткандай ошо жергиликтүү калк, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен жер-жерлен атайын группалар барып жолугушуп түшүндүрүү иштери жүргүзүп атат, дагы жүргүзүлөт. Жакында жергиликтүү кеңештин сессияларында дагы ушул маселелер каралат. Рахмат. Баткен областынын башка райондору боюнча эч кандай маселе жокпу азыр? Баткен областынын калган эки району боюнча азыр маселе көтөрүлгөн жок. Анткени чегара маселелери чечилгенден кийин мүмкүн кайрылар, ал жөнүндө азыр сөз жок. Рахмат. Аны ошон Акылбек Сомбекович да ошол убадасын берди эле да, Баткен областынын жанагы Лейлек району, Баткен району боюнча эч кандай маселе болбойт. Аны анан кийин карайбыз деп ошол боюнча тактап атам. Ошондой болот. Рахмат, мыйзам долбоорун колдойбуз. Рахмат. Кийинки сөз Нарматова Надира Азимовнага берилет. Рахмат, кечиресиңер. Мен жана суроома толук жооп ала албай калдым эле. Ошол айыл өкмөттөрдүн кызматкерлерини мамлекеттик кызматкер кылбай эле муниципалдык кызматкер кылып туруп, жанагы конкурссуз алганга айыл өкмөттөргө мүмкүнчүлүк берсе болобу? Ошону өзгөртө аласыңарбы? Мамлекеттик кызмат менен муниципалдык кызматтын эмелери бирдей эле да, талаптары. Надир. Анда кандай болуп калат? Конкурстан өткөрбөй турган кызматкер кылып калса болобу, ошону айыл өкмөт өзү чечип? Эме кылабык, бирок азыр деген мыйзам талаптары ошондой да. Ошодон аябай кыйналып атышат да айыл өкмөттөрчү, адистерден. Бир күчтүү адистерди
алыш үчүн алар конкурстан өткөрүптүр, анан келсенен алат экен да. А күчтүү Тестирование, адистер конкурс, резерв. айлык аз болгондон кийин келбейт айыл өкмөттөргө. Азыркы учурдун талаптары ошондой, мыйзамдын талабы. Азырынча ошондой. Только ошол талаптын негизинде келип алат. Сиз азыр пилоттук деп эле кайра эле пилоттук деп сүйлөп атасыз да. 7 дубанда бүт бардыгын эле АТР'де өткөрүп бүтүп койдуңар да, 400 канчадан 235 калдыбы, 408 айыл өкмөттөн. Азыр ирелештирүү учуру болуп атат, Жырмазы мына. Иә. Ирелештирилип атат, азыр ошол жүрүп атат пилоттун негизинде. Анан кийин ошол Ирелештирилип бүттү да. түзөлүп ошол жерде жаңы кемчиликтерди карап атабыз да. Жок, эми ошол азайтканыңарда алардын штаттык бирдиктери азайдыбы эми ошондо? Азайып атат, кээ бир жерде азайып атат, кээ бир жерде көбөйүп атат. Элдин санына, калктын санына жараша болуп атат. Азыр 408 айыл өкмөттөн 235 айыл өкмөткө түштү да, тууру? Туура. Ошондо 7 дубанда бардык жерлерде, райондордо, шаарларда өзгөрүп бүттү да айыл өкмөттөрдүн саны, тууру? Жалпысынан 235 айыл өкмөт калды азыр. Ушуга токтодуңарбы 235? Азыркы учурда ошондой, ооба. Ошондо 235-тин бардыгы менен жеринде элдер менен макулдаштыңар беле, элдик жыйындарды өткөрүп туруп коштуңарбы ушуга? Азыр ошол сунуштар эмелер келип түшүп атат, каттар. Дагы ошол эме боюнча. Ары же бери жылдыруу боюнчачы. Аларда каралып атат. Рабочий группа ошол рабочая группа чогулган сайын ошол маселелер каралып атат. Элдин наразычылыктары болсо кайра ажыратасыңарды өзүнүн калыбына келтиресиңерби? Рабочий группа чечим кабыл атат, ошонун негизинде болуп атат, ооба. Аныкталган болсо. Кандай сунуш бере аласыз ушул жанагы айыл өкмөттөрдөгү адистерди алуу жолун жеңилдетүү жагдайларын жасаш үчүн? Маянасын эле караш керек го дейм. А ким сунуш берет маянасын көтөрүш үчүн? Сиз ушул проблеманы билесизби, түшүнүп атасызбы? Мен берген суроого. Ачык туруп атат да ушул суроо, кандай кылабыз ушуну? Бүт айыл өкмөттөр суранып атат. Биз күчтүү кадрларды ала албайбыз. Конкурстан өтпөйт, катардагы кассир дагы конкурстан өтүш керек экен бар. Сунушуңузду бериңиз, биз эме карап көрөлүк да. Ушул маселени бир карайлы, бир силер дагы өзүңөрдүн оюңарды чогулткула, келгиле чогуу сүйлөшөйлү. Мыйзамга өзгөртүү киргизе турган болсо, мыйзамга өзгөртүү киргизели. Же болсо кабинет министрлиги тарабынан өзүнчө бир токтом менен өзгөртүү киргизе турган болсо, аны карайлы. Ошо жергиликтүү бюджеттердин пайдалануунун ыкмаларын карап чыгыш керек да, мыйзам кандайга жол берет. Өз алдынча айыл өкмөт айлыгын көтөрө албайт да анычы. Тиги каржы министрлиги туура айтып атамбы, сиз угуп атасызбы? Сизде кандай сунуш бар? Ушул кандай жол менен ошолордун суроо талабын канааттандырсак болот, айыл өкмөттөргө шарт түзүп берсек болот. Күчтүү кадрларды алыш үчүн айлык акысын гана көтөрүш керек деп атат. Айлык акысын көтөрүүнүн кандай ыкмалары бар мыйзам жолу менен? Надира Азимовна, маалымат катары 2022 жылы апрель айында социалдык тармакты, анан август айында билесиздер да, жанагы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлык маянасы көтөрүлгөн да. Анан эми айлык маяналарын 22 жылы көтөрүлдү эми. Жакында эле мына, бул мурдагы жылы. Эми аны жанагы ким конкурсту өтүш керек экенин, кандай деңгээлде, кайсы тартип менен, анан кайсы критериялар менен аны эми өзү тиешелүү министрлик, ведомстволор караса жакшы болот эле дейм да. Мына ошо жергиликтүү өзүн өзү башкаруу боюнча агенттик жооп бере албай атпайбы? Ошого мен суроо берип атам да. Анан жок дегенде сизде сунуш барбы айлык акысын көтөрүү боюнча деп атам да. Карап көрсөк болот муну, эми ойлонуштуруп көрөлүк Надира Азимовна. Бул маселени караш керек. Себеби реалдуу жашоого Рахмат, убактыңыз бүттү. Мен тактоо иретинде тиги Максатбек Таштанбекович айтып коюңузчу. Азыр биздин жана коллегабыз көтөрүп кетти маселе боюнча, бул айыл башчылары боюнчачы. Азыр буларга
мыйзам бар да туурабы? Мыйзамда айыл башчы муниципалдык кызмат болуп эсептелет, туурабы? Кызматчы болуп. А силер кандай ошо тиги токтом менен бекитип койдуңар азырчы? Силер айтып атасыңар, муну контракттын негизинде келишим менен алабыз депчи. Ошол боюнча айтып бериңизчи. Нурбек Урбекович, азыркы учурда ошол муниципалдык кызматкерлер тууралуу айта турган болсом, АТРге чейин 8589 кызматкер болгон. Ошол реформа өткөндөн кийин азыркы учурда 4643. Силер айтсаңар, мен немеге мыйзам турат да. Ооба. А эмнеге өкмөттүн токтомун чыгарып атасыңар? Мен ошого таң калып атам. Карама каршы келип атпайбы? Кантип мыйзам турат тиякта? Толуктап койсунчу. Уруксат берсеңиз. Токтом чыгып атпайбы? Токтомду көрбөйсүңөрбү? Ооба, туура айтып атасыз. 2024 мына 7 февралда токтом чыккан турбайбы? 2-ми ушул. Туура айтып атасыз. Мыйзам боюнча айыл башчысы муниципалдык кызматкер. Эми азыр административдик аймактык реформа пилоттук режим деп атпайбызбы? Пилоттук режим дегенибиз бул эми байкап көрүү, сынап көрүү экен. Айыл башчысы боюнча окончательный чечим жана мыйзам долбоорун сиздерге алып келип туруп, административдик аймактык реформасы боюнча. Анан сиздерден ушул жогорку кеңештен кабыл алынат. Ошондо же болсо контракттык негизде, же болбосо муниципалдык кызматкер катары аныкталып калса, андан кийин токтом ошол боюнча түзүлөт. Бул деген биз контракттын негизинде деп келишим менен деген токтотуш керек бу жердечи. Бул деген бул ошол мурунку мыйзам боюнча калыш керек бу жердечи. Бу жерде деген мисалы муниципалдык кызмат болот, ошо боюнча калыш керек. Бу жерде өзүңөр билгендей бир айылда канча бар мисалы? Население канча бар? 10 000 бар, туурабы? 5 000 бар. Өзүңөр билесиздерби? Ошо айыл башчы эмне жумуш аткарат айылда? Туура айтасыз. Ошол жерде 10 000 киши, ошол жердин баары барып ошо айыл башчыга келип кайрылат. Анан аны кантип контракттын негизинде жумушка аласыздар аны? Ким келип иштейт ал жерге? Эч ким келбейт да, келип иштебейт да. Ошонун баарын караш керек. Эске алалык, рахмат. Комитеттин корутундусун окуу үчүн конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрайымы Султанбекова Чолпон Алыйновага сөз берилет. Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу депутаттар, бул мыйзам долбоордун биринчи окууда биз концепциясын жактырганбыз, бирок бул мыйзам боюнча аябай көп маселелер бар. Бул ушу азыркы формада өтүп кетсе көп көйгөйдү эметет, жаратат да, ошон үчүн баардыгыңыздарды чакырат элем, экинчи окууга өзүңүздөрдүн немеңиздерди берсеңиздер, комитеттен карап чыгабыз. Комитеттин корутундусу. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына жергиликтүү кеңештин депутаттарынын статусу жөнүндө, жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясын жактырабыз жана биринчи окууга кабылууга жогорку кеңешке сунуштайбыз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, азыр добуш берип болот. Аппарат каттоон ачыңыздар. Макул 70, каршы 1, баары 71, катталды 81. Мыйзам долбоору биринчи окуудан кабыл алынды. Кийинки маселени карайбыз. Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Депутаттар Мамасадыков, Нарматова, Кадырбеков, Алимжанова, Чойбеков, Жакышев, Сарбагышев, Ражабалиев, Нурбаев, конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүү, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитет караган. Баяндамачы депутат Мамасадыков Замирбек Дүйшалиевич. Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири. Замирбек Дүйшалиевич, сөз сизде. Рахмат. Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башка органдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору. Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 27-беренене ылайык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагына жергиликтүү маанидеги 25 маселе киргизилген. Мыйзам долбоорунун максаты болуп жергиликтүү коомдоштуктардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн өз кызыкчылыктарында
өз алдынча ишке ашыруу, жергиликтүү маанидеги маселелерди өз жоопкерчилигинде чечүү жана алгалаган өнүгүүнү камсыз кылуу үчүн укуктук негиздерди өркүндөтүү саналат. Мыйзам долбоорунда жергиликтүү өз алдынча башка органдарына алардын аймагында жашоо турмуштук камсыздоо, тутумун иштетүүнү жана өнүктүрүүнү уюштуруу, аймактык социалдык экономикалык өнүктүрүү жана калкка социалдык жана маданий кызматтарды көрсөтүү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагына берилген жергиликтүү маанилүү маселелерди иретке салуу үчүн укуктук шарттарды түзүү каралган. Мыйзам долбоорунда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына алардын аймагында жашоо турмуштук камсыздоо, тутумун иштетүүнү жана өнүктүрүүнү уюштуруу, аймактык социалдык экономикалык өнүктүрүү жана калкка социалдык жана маданий кызматтарды көрсөтүү үчүн укук шарттарды түзүүгө багытталган бир катар өзгөртүүлөр киргизүү сунушталып жатат. Негизги максат ушул. Сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Рахмат. Суроолор барбы? Негизи катары кабыл алып бериңиздер. Концепция. Суроолор жок. Комитеттин корутундусун окуу үчүн конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрайымы Султанбеков Чолпон Алимовго сөз берилет. Рахмат. Урматтуу депутаттар, комитеттин корутундусу мыйзам долбоору биринчи окууда жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясын жактырып жана аны биринчи окууга кабыл алууга жогорку кеңешке сунуштайбыз. Рахмат. Аппарат каттоону ачыңыздар. Урматтуу депутаттар, каттоодон өткөнүңүздар. 81 депутат каттоодон өттү, каттоону жабыңыздар. Аталган мыйзам долбоорун биринчи окуудан добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 69, каршы жок, бар 69, катталды 81. Мыйзам долбоору биринчи окуудан кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, 7-чи маселе боюнча Бекеш эң акырына коюп бергиле деп суранган, кийинки 8-чи маселени карайбыз. Экинчи микрофонду күйүп бергиле. Нурбек Өмүрбекович, азыр 6-га кичине эле убакыт калды да. Биздин өзүбүздүн жеке жогорку кеңешке тиешелүү 2 токтом бар экен. Ошо токтомдорду кабыл алып койбойлу туура көрсөңүз. Анан мыйзамдар узарып кетпесин деген эле сунуш. Баарын эле кабыл алалы. Баарын эле карап берели эми. Анда аягына чейин бүтүп коелу. Хорошо. Аягына чейин бүткөнгө чейин аягына чейин иштеп коелу. Макулсыздарбы депутаттар? Ушу күн тартибине кирген маселелерди аягына чейин карап берели деп сунуш берип атат. Марлен Абдрахманович, добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 56, каршы жок, баары 56, катталды 81. Мыйзам долбоору биринчи окуудан кабыл алынды. Сунуш кабыл алынды. Убакытты узартып алдык. Ошол кетпedi. Gel oturunuzlar 8-ci mesele boyunca. Kırgız Respublikası'nın bağlı kagazдар рыногу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет караган, баяндамачы Үсөнбекова Айнура Догдурбаевна, экономика жана коммерция министринин орун басары, чакырылгандар Бирназаров Марат Түгөлбаевич, экономика жана коммерция министрине караштуу финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын төрагасы сөз баяндамачыга берилет.
Айнура Докдурбаевна, сөз сизде. Чоң рахмат, урматтуу Нурбек Өмүрбекович, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 15 ноябрындагы номер 376 жарлыгына ылайык 2021-25 жылдарга каралган Кыргыз Республикасынын банктык эмес финансылык рыногун өнүктүрүү стратегиясын ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар рыногу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору сунушталып жатат. Сунушталып жаткан мыйзам долбоору фондулук рынокты жана анын санариптик инфраструктурасын өнүктүрүүгө дем берет. Аталган мыйзамдын долбоору менен Кыргыз Республикасынын финансылык рыногундагы баалуу кагаздардын улуттук депозитарии түзүү, баалуу кагаздар рыногуна катышуучулардын корпоративдик башкаруу маданиятынын деңгээлин жогорулатуу, акционердик коомдордо ички аудит кызматын түзүү, жеке инвестициялык эсептер аркылуу калктын фондулук рынокко тике чыгуусун камсыз кылуу жана ошондой баалуу кагаздардын эмиссиясы боюнча отчеттор жана үзгүлтүксүз отчетторду электрондук форматка берүү, ошондой эле экономикага инвестициялардын, анын ичинде чет өлкөлүк инвестициялардын агымы үчүн жагымдуу шарттарды түзүү болуп саналат. Жогорудагы белгилегендердин негизинде, урматтуу депутаттар, сиздерден ушул мыйзамдын долбоорун биринчи окууда колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Рахмат. Суроолор барбы, урматтуу депутаттар? Комитеттин корутундусун окуу үчүн бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрагасы мүчөсү Марлен Абдрахманов, сөз сизде. Рахмат. Төрагалар жок болду, ошого мен окуй берейин, уруксат берилет. Жок, ага буйрубайт мага. Так, Кыргыз Республикасынын аталган баалуу кагаздар боюнча рыногу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларын өзгөртүүлөргө киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын, долбоорун, концепциясын биринчи окууда жактырып берүүңүздөрдү өтүнөбүз, сунуштайбыз. Рахмат. Аппарат каттоон ачыңыздар. Урматтуу депутаттар, каттоодон өтүп коюңуздар. Добуш берүү болот. 81 депутат каттоодон өттү. Аталган мыйзам долбоорун биринчи окуудан добушка коем. Добуш бериңиздер. Айнур эртең Москвага кетет, тезирээк коюп коелу. Макул 61, каршы жок, баары 61, катталды 81. Мыйзам долбоору биринчи окуудан кабыл алынды. Чоң рахмат. Кийинки маселе. Кийинки маселе. Кыргыз Республикасында жеке турак жай курулушу жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечилер, депутаттар Кадырбеков, Мамасадыков, транспорт, коммуникациялык архитектура жана курулуш боюнча комитет караган, баяндамачы депутат Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири. Чакырылгандар Турдугулов Бакай Болотович, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттин агенттигинин директорунун орун басары. Сөз баяндамачыга берилет. Нуржигит Кадырбеков, сөз сизде. Ассаламу алейкум, урматтуу кесиптештер. Негизинен бул мыйзам долбоору өзүнүн жеке короосуна үй салам деген өзгөчө мындай бир орто класстагы көбүрөөк карапайым адамдардын кызыкчылыгын коргойт. Эмне себептен дегенде өзүнүн короосуна жеке менчик турак жай курам деген кишилер документ даярдаганда аябай көп урагерчиликке туш болот да. Ошол эле топой съемканы тартыш үчүн да акча төлөнөт. Ошондой эле архитектуралык, техникалык кортундуга дагы буйрутма берип акча төлөшөт. Андан кийин үйдүн долбоорун жасатыш, дизайн жасатыш бул дагы кызылдай эле акча. Эгерде ушул курулуш мекемесинин өзүнүн типтүү долбоорлору болсо, ал арзаныраак болот. Андай долбоорлор болбой турган болсо, анда айла жоктон жеке менчик компанияларга кайрылат, алар абдан кымбат акча кылып берет да. Эми караңыздар, бир кабаттуу үйлөргө ошондой типтүү долбоорлор курулуш мекемесинде толтура да ар түрдүү тандап алсаң болот. Бирок эки кабаттууларга келгенде бизде мындай шайлоочулардан маалымат келип атат, өтө аз. Бир-эки долбоорду көрсөтүп коет дейт, алар дейт азыр актуалдуу эмес, эски стилде, эски дизайнда. Ошон үчүн эми азыр заманбап үйлөр аябай көп.
мүмкүн болушунча типтүү долбоорлорду көбүрөөк кылып койсо, адамдар ошого акча кетирбей мындай даярдарын эле алса жакшы болот эле деп атат да. Эми бул көбүнчө ошол орто класс карапайым адамдардын кызыкчылыгын коргойт. Мисалы дегенде мындай колунда бар инсандар ансыз деле жеке долбоорчуларды жалдап алып, ошолорго индивидуалдуу проекттерди заказ кылып атпайбы? Анан ушул мыйзам долбооруна ылайык ушул 2 кабат үйлөрдүн типтүү долбоорлору көбүрөөк даярдап туруп, андан кийин курулуш мекемесине уштаса деген эле ой. Эми билесиздер, азыр 2 кабаттуу үйлөр көбүрөөк салынып атат. Бул адамдын байлыгынан эмес. Болгону жер участактары азыр тар, 4 сотиктан ашык берилбей атат. Үй бүлөдө көп адамдар бар, бала бакыра, ата эне, бир тууган дегендей. Ошон үчүн айла жоктон жерди экономдош үчүн 2 кабат үйлөр көбүрөөк курулуп атат. Анан бул болгону бир мыйзамга 2 гана пункт киргизилип атат. Ушуну колдоп коюңуздарды суранам. Эгерде сурооңор болсо жооп бергенге даярмын. Барбы суроолор? Жок, суроо бар экен. Кунуш Кошалиевич, микрофону күйүп бергиле. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Нуржигит Кадырбекович, мына сиз топосъемканы алып коелду деп атпайсызбы? Жакшы болбой атат. Топосъемканы алып коелду деп атпайсызбы? Жок, алып коелду деген жок бу жерде. Анан топосъемка деп айтып кеттиңиз го. Топосъемка бардыгына каражат болуп, андан тышкары долбоор заказ кылганга да каражат кетип атат. Ошон үчүн типтүү долбоорлор болсо деп, бул үйдүн долбоорлорду гана тиешелүү пункт да. Жок, мындай да. Топосъемканын өз максатын билесизби? Мына бу жерде Гостройдон ким? Сиздин аты жөнүңүз ким? Турдугулов Бакай. Бакай мырза, айтыңыз, топосъемканын максаты эмне? Бул жер участогуна объект отургузуу. Топосъемка ошондойбу? Ооба. Сизде ошондойбу түшүнүк. Топосъемка деген ал жердин астында эмне бар экенин айтыш керек. Сиздин маалыматыңызды айтып коеюн. Ким сиздин билим деңгээлиңиз? Кандай окуу жайын бүткөнсүз? Окуу жайын бүткөнсүзбү? Ооба, бүткөнбүз. Кайсыны бүткөнсүз? Юридикалык. Кантип курулушту билип атасыз? Ошон үчүн билбей атасыз мына. Топосъемка деген бул жердин астында эмне бар экенин аныкташ керек, чтобы кийин курулушту кайра бузбаш үчүн. Мына Алмаз Акынжанович, ушуга окшогон кадрлар келип, мына топосъемканы алып койсоң, эртең үйдү чүрүп отургузуп койгондон кийин эртең кайра аны бузуш керек болот анан. Нуржигит Казбек, сиздин оюңузга мен кошулам, элге жеңилдик кылышыбыз керек. Но тем не менее, топосъемканын эмне максаты бар экенин билбей отурган кадрды көрүп атасызбы муну? Эми биринчи жолу келип атасыз, жакында эле дайындалдыңыз. Бакай мырза, ишиңизге ийгилик болсун. Жок, эми ийгилик баарыбызга эле болсун, конечно. Мен ийгиликти каалабайсың деген жокмун. Бул максатын түшүнө албай атпайбы? Топосъемканын эмне максаты бар экенин түшүндүрө албай атат. Көрдүңүзбү? Мен сизге калган белки фасадтарды сурабай эле коеюнчу анын. Аны да айта албайт болушуңуз керек азырчы. Ой, жооп берип коесуздарбы? Мына жөнөткөн биздин адисибиздин жооп бере турган акыбалы. Эме жооп берип коесузбу? Буну экинчи окууга чейин дагы талкуулайбыз го, конечно. Концепциясын азыр кабыл алып турган болсок, экинчи окууга да сунуштарды беребиз. Себеби дегенде топосъемканы алып койгон болбойт, туура эмес ал. Аны жеңилдетебиз деп, анын биртке тыйынынан качып, ал өзү деле көп болсо бир 1000 сомго жетпеген тегереген деле акча турат. Ошону жердин астында сен социальный объекттердин бир линиялары жокпу, кабель жокпу, ошолордун кен байлыктары жокпу дегенде. Кызбек Кошалиевич, мен туура эмес түшүндүрүп алдым окшойт. Топосъемканы алып коюу боюнча такыр сөз жок, мындай сунуш киргизилген жок. Жөн гана баягы чыгаштылардын тизмелерин атап атып, ошондо гана айтып кеттим да. Ал курулушту куруш үчүн сөзсүз топосъемка керек. Ооба, ал керек. Эми мындай да, урматтуу кесиптештер. Деги эле ушул мына бүт курулуштарды деле илгерки Союз убагында муну целый институттар ойлоп чыгарган. Мына деген тармактар керек, мына изилдөөлөр керек деп ойлоп чыгарган. Азыр эми биз баягы отуруп алып элге жеңилдик болсун деп, элге эртең кайра кыйынчылык жаратып койбойлу деген майнда айтып атам мен. Ошол биртке тыйындайды экономдойбуз деп, анан эртең кайра куруп койгон курулмалардын баарын бузуп, андан 100 эсе 1000 эсе деген чыгымга келбесин деген ойду айтып атам да. Ошондуктан бул маселени да караш керек. Эми дагы көп маселе бар экен, мен эми убакыттын аздыгына байланыштуу мына кийинки биздин жыйындарга Алмаз Акынжанович, тийиштүү органдардан бирими бар жооп бере турган адамды чакырсаңыздар. Түшүндүм. Рахмат. Эске алынат. Чоң рахмат. Эме, Бакай Болотбек, сиз Гостройдон келдиңиз да? Ооба.
Атапосомиканы сиз билбейсизби? Жооп берип коебузбу аны? Айтылды. Иә. Айтылды. Айтып бердиңизби? Суроо жооп бүттү. Комитеттин корутундусун окуу үчүн транспорт коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитеттин төрагасынын орун басары Чойбеков Бактыбек Каныбековичке сөз берилет. Рахмат, төрага. Комитет төмөнгүндөй корутунду кабыл алды. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Кадырбеков жана Мамасадыков тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасында жеке турак жай курулушу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорунун концепциясы жактырылсын жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Жок, ошол эле окуду. Рахмат. Аппарат каттыгын ачыңыздар, урматтуу депутаттар. Добуш берүү болот азыр. Каттоодон 81 депутат өттү. Каттоону жабыңыздар. Аталган мыйзам долбоорун биринчи окуудан добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 70, каршы жок, баары 75, катталды 81. Мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Кийинки маселени карайбыз. Кыргыз Республикасынын президенттин каршы пикири менен кайтарылып берилген Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасы мыйзамын макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн макулдашуу тобун түзүү тууралуу Жогорку Кеңештин токтом долбоору. Мыйзам долбоорунун демилгечиси депутат Бекешев, конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүү, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет караган. Баяндамачы Сүйүналиев Руслан Мырзабекович, финансы министринин биринчи орун басары. Сөз Руслан Мырзабеков, сөз сизге берилет. Бияка ортоңку трибунага чыгыңыз. Урматтуу Нурбек Өмүрбекович, урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожо Жапаров тарабынан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамына каршы пикирлерди Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде кароодо аларды сунуштоо Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине жүктөлгөн. Мыйзам боюнча төмөнкүлөрдү билдиребиз. 2024 жылдын 8 февралында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган мыйзамдын биринчи беренесинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 32 беренесинин 2 бөлүгүнүн 1 сүйлөмүн жаңы редакцияда баяндоо каралган. Ага ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарына кызматтык автоунааны берүүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан бекитилүүчү жобо менен аныкталат. Жогоруда баяндалгандардын негизинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамын кабыл алуу республикалык бюджеттин ресурстарын тартыштыгына байланыштуу кабыл алууга максатка ылайыксыз деп эсептейбиз. Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаров. Рахмат, урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Суроолор жок болсо, комитеттин чечимин окуу үчүн конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүү, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрайымы Султанбеков Чолпон алыйм да сөз сизде. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамына Кыргыз Республикасынын президентинин каршы пикири келип түшкөн. Комитет бул маселени карап чыгып, комитет төмөнгүдө корутундуга келди. Кыргыз Республикасынын президентинин каршы пикири менен кайтарылган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын макулдашуу вариантын иштеп чыгуу үчүн макулдашуу тобун төмөнкү курамда түзүү. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан Сыдыгалиев Нурбек Өмүрбекович, депутат Бекешев Дастан Далабаевич, мыйзам долбоорунун демилгечиси,
Сүйіналиев Руслан Мырзабекович, Кыргыз Республикасынын финансы министринин биринчи орун басары, макулдашы топтун тең төрагасы. Суроолор барбы, урматтуу депутаттар? Суроолор жок болсо, токтом долбоорун добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 64, каршы жок баары 64, катталды 81. Токтом долбоору кабыл алынды. 6-чы микрофон. Нурбек Өмүрбекович, рахмат чоң. Мамлекеттик сатуулар боюнча мыйзамды карап көрөлү азыр? Дастан Далабаевич, 2 токтом бар. Сиз өзүңүз сенин артына коюп бердиңиз, артына койгонбуз, экөөнү карай болу. Ана сиздикин карайбыз маселени. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2024 жылдын 11 апрелиндеги номер 1976 7 токтом менен түзүлгөн макулдашы тобу тарабынан иштелип чыккан Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына жер казынасы жөнүндө, биосфералык аймактар жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын макулдашылган варианты, отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитет караган. Баяндамачы депутат Маматалиев Марлен Абдрахмановичке сөз берилет. Марлен Абдрахманович, сөз сизде. Микрофонду үйүс бергиле, аппарат. Жанты, рахмат. Урматтуу депутаттар, билесиздер, жакында эле мына өткөнкү жумада вето келген. Ал ветонун алкагында биз атайын согласительный комиссия макулдашы тобу түзгөнбүз. Макулдашы тобу толугу менен иштеп чыкты. Биз берген вето менен макулбуз. Ал жерде кендерге мындай 38ден турган элементтерин баардыгын киргизип алыппыз. Мындай жакында кумга дагы, шагылга дагы бизге жанагы процентный доля мамлекетке өтсүн депчи. Эми ал кум, шагыл алар мындай эле мелочь болуп эсептелет. Ошон үчүн аларды чыгарып коюу боюнча вето келген, биз ага макул болдук. Анан биосфералык зоналар боюнча дагы каршылыкка биз макул берип, кол коюп бердик. Биз токтомду кол коюп, сиздер колдоп берип койсоңуздар, анда президент кол коет да. Жалпысынан ветога макул болдук. Рахмат. Суроолор барбы? Суроолор жок экен анда. Барбы? Сөз Дастан Далабаевич. Мен бир маселени тактап алайынчы, себеби бул азыр позицияны угайм да. Азыр биосфералык территорияда, мисалы, ким чечим чыгарат, ошол геолоразведка кылынсын, георазработка ошол кылынсын, ким чечим чыгарат азыр? Азыркы учурда эч кимден сурабай туруп, Госгеология өзүнүн макулдугу менен бере берет. Биз бербесин деп атабыз. Биз кабинет министринин чечими болмой сайын, ар кандай экспертизалар өтмөй сайын, геологиялык экспертизалар, жана башка билесиз, бир топ экспертизалар өтмөй сайын, андан ишыл азыр Минприрода өзү эле чечет, азыр, туурабы? Эми көрүп атпайсызбы, ар кандай кылып эле уруп коюп атат эми. Да, просто бул анан терс старсын бербейби? Мисалы, биз кабинетке берсек, анан азыр көлдө башталса, тияктан бияктан башталса. Наоборот, жайык болуп атпайбы? Хорошо, макул, хорошо. Рахмат, суроо жооп бүттү. Комитеттин чечимин окуу үчүн отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитеттин төрагасынын орун басары Самыйкожо Мирланга сөз берилет. Рахмат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2024 жылдын 11 апрелиндеги номер 1976 7 токтому менен түзүлгөн макулдашы тобу тарабынан иштелип чыккан Кыргыз Республикасынын президентинин каршы пикирлери менен кайтарылып берилген Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына жер казынасы жөнүндө, биосфералык аймактар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын макулдашылган варианты жактырылсын. Рахмат. Аппарат каттоону ачып коюңуздар. Каттоодон 81 депутат каттоодон өттү. Каттоону жабыңыздар. Аталган токтом долбоорун добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 66, каршы жок баары 66, катталды 81. Токтом долбоору кабыл алынды. Кийинки маселе. Түрк мамлекеттик парламенттик ассамблеясына Кыргыз Республикасынын парламенттик делегациясын түзүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 22 жылдын 10 февралында
номер 48 7 токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө Жогорку Кеңештин токтом долбоору депутат Мамашева жөнүндө эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитет караган. Баяндамачы Атажан Абырысбек Исламович, эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин төрагасынын орун басары. Сөз баяндамачыга берилет. Рысбек Исламович, сөз сизде. Чоң рахмат Нурбек Өмүрбекович. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтом долбоору комитеттин 2024 жылдын 17 апрелинде кезексиз жыйынында каралган. Токтом долбоору боюнча кыскача маалымат: аталган токтом долбоору боюнча Мамашева Айсулуу Турусбековна түрк мамлекеттердин парламенттик ассамблеясына Кыргыз Республикасынын парламенттик делегациясынын курамына киргизилсин жана курчап турган чөйрө жана жаратылыш ресурстары боюнча комиссияга жиберилсин. Урматтуу депутаттар, токтом долбоорун колдоо берүүңүздөрдү суранабыз. Рахмат. Суроолор барбы? Суроолор жок. Аппарат каттоон ачыңыздар. Комитеттин чечимин окуп коесузбу да? Эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитет төрагасынын орун басары Атажан Абырысбек Исламовичке сөз берилет. Чоң рахмат. Аталган токтом долбоору боюнча урматтуу кесиптештер, колдоо берүүңүздөрдү суранабыз. Рахмат. Каттоон ачыңыздар. Каттоодон 81 депутат өттү. Каттоону жабыңыздар. Аталган токтом долбоорун добушка коем, добуш бериңиздер. Ой, басып койгула. Макул 72, каршы жок, баары 72, катталды 81. Токтом долбоору кабыл алынды. Акыркы маселе калды, урматтуу депутаттар. Урматтуу депутаттар, акыркы маселе калды. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечилер, депутаттар Бекешев, Райымбачаева, Маматалиев, Масабиров, Атамбаев, бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет, социалдык саясат боюнча комитет караган, эки комитет караган. Баяндамачы депутат Бекешев Дастан Далабаевич, мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири. Чакырылгандар: Календери Улукбек Ибраимович, финансы министринин орун басары; Абазбек уулу Расул, билим берүү жана илим министринин орун басары; Абдрахманов Бек Абдил Атипович, финансы министрине караштуу мамлекеттик сатып алуулар департаментинин директору. Сөз баяндамачыга берилет. Дастан Далабаевич, сөз сизде. Рахмат. Урматтуу депутаттар, бул атайын мектептерге, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар окуган мектептерге керектүү мыйзам долбоору керек болуп атат. Себеби азыр өзүңүз билгендей учебниктер мамлекеттик типография чыгарат. Бирок тилекке каршы атайын учебниктерди ал дагы эле чыгарган жок, чыгара албайт. Себеби бизде илимпоздор иштеткен жок ушундай учебниктер. Биз айтып атабыз, азырынча хотя биз уруксат берели Россиядан же башка мамлекеттерден современный ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга атайын мектептерге ушундай учебниктер алынсын деп ушундай уруксатты берип атабыз да. Себеби бизде же методика иштелген эмес, же атайын учебниктер ушул боюнча жок. Биз ушул учебниктерди алгандан кийин, биякта разработка кылгандан кийин, анан уже типография учкун ошону басып өзү чыгарат. Ошол мыйзам долбоорду колдоп бериңиздерди суранат элем. Бул начар абалда, начар акыл эси болгон балдарга, кулак укпаган балдарга керектүү мыйзам долбоору. Рахмат чоң. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Суроолор жок. Комитеттин корутундусун окуу үчүн бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрагасынын орун басары Дастан Далабаевич, сөз сизде. Рахмат. Комитет мыйзам долбоорду биринчи окууда колдоп берди. Колдоп бериңиздерди суранам. Дастан Далабаевич, канча депутат отурат, санап коесузбу? Урматтуу депутаттар, каттоодон өтүп коюңуздар. 81 депутат каттоодон өттү. Аталган мыйзам долбоорун биринчи окуудан добушка коем, добуш бериңиздер.
Макул 74, каршы жок, баары 74, катталды 81. Мыйзам долбоору биринчи окуудан кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү күн тартибине кирген маселелердин баарын карадык. Эртеңкиге чейин танабыз.